Буга чейин климаттын өзгөрүшү боюнча көйгөйлөр жөн гана талкууланып келсе, бүгүнкү күндө ал олуттуу маселеге айланып, жашоо шартка жана экономикалык өнүгүүгө чоң таасирин тийгизүүдө. Адистер бул бардык адамзат үчүн олуттуу чакырык экенин айтышууда. Бул чакырык ар кандай климаттык өзгөрүүлөрдүн алдын алуу үчүн тез жана шашылыш түрдө чара көрүүгө чакырат. Мен салыштыруу ретинде эле айтайын, статистика деген ушундай өжөр нерсе да. Союз мезгилинде 12,5 миллион сомго чейин койдун башын жеткиргенбиз. Азыр 7 миллионго жетпеген кой менен жайыттарды ушунча талкалап салдык. Демек баягы мыйзам нормаларын сактабагандыктан ушуга келип атабыз. Анан мен айтам, өзгөчө Кыргызстандын саясатында тоо кен өнөр жайы экономиканын локомотиви деген ураанды алып салыш керек, кайтыш керек. Ошол тоодон кайсы жерден эмне кен чыкса, ошол казып отуруп, мына таш, шагыл, кумдан баштап көмүр, теги алтын, башка кендерге чейин казып отуруп, казылбаган кайсы окто колот калды да. Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу регрессиянын негизги факторлору да пайда боло баштады. Алар айыл чарбасында өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшү, суунун тартыштыгы болууда. Метеорологиялык кубулуштардын кооптуу болуусу, экосистеманын бузулушу жана адамдардын ден соолугуна зыян келиши менен мүнөздөлүүдө. Адистер мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн алдын алууда элдин экологиялык билимин жогорулатуу зарыл экенин айтышууда. Экологиялык билим берүүнү биз керек болсо бала бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайлардан, ар бир мекеме уюмдардан башташыбыз керек. Экологиялык билим болбосо, биз бүгүнкү күндө табиятты сактай албайбыз, коргой албайбыз. Кийинки муундар үчүн биз табиятты жакшынакай кылып өткөрүп бере албайбыз. Бүгүнкү тегерек столдо Ош облусундагы экологиялык көйгөйлөр менен таанышуу жана биргелешип иш алып баруу багыты талкууланды. Ага бардык тиешелүү кызматтын өкүлдөрү катышты. Президент тарабынан жарыяланган Жашыл мурас долбоору азыркы учурда глобалдуу болуп бара жаткан көйгөйлөрдү аз да болсо алдын алууга багытталган. Бул иш аракеттерде дал ушул долбоордун алкагында өтүп жатат. Курулган өнөр тармактарына эң негизги Жашыл мурас акциясы боюнча ушу экологияга тийгизген таасир боюнча талаптарды аткаруу боюнча көзөмөлдөр жүргүзүлүп жатат. Анын да мынабу энергиянын кайра жаруу, электр энергияны өндүрүү жаатында энергиянын кайра жаралуу булактарыны өнүктүрүү боюнча биздин президентибиздин 583 жарлыгынын негизинде токтомунун негизинде иштер жүрүп жатат. Жыйындын жүрүшүндө жайыттарды туура пайдалануу, Кыргызстандагы пайдалуу өсүмдүктөрдүн азыркы учурдагы абалы жана өлкөдөгү деградацияланган жерлерди өзгөртүү, агро-токой мелиорация иш аракеттеринин натыйжалуулугу тууралуу баяндамалар жасалды. Кыргызстандын Фергана өрөөнүндөгү алай кырка тоолорундагы өсүмдүктөр жаныбарлар дүйнөсүн коргоо. Биздин негизги уюмдун табиатты коргоонун негизги максаты илбирсти коргоо, анын ичинде тоо текелер, башка жапайы жаныбарларды коргоо, кызыл китепке кирген өсүмдүктөр жаныбарлар дүйнөсүн коргоо болуп саналат. Ага кошумча өлкөдө байырлап кызыл китепке кирген ак илбирстердин жашоо образы, алардын саны коргоо, көбөйтүү жана сактоо маселелери тууралуу дагы сөз болду. Мимоза Жаныбек кызы, Хилула Ашурова, Ибрагим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.